Ушул видеороликти көпчүлүк кыргызстандыктар көрүп дуа кылыш үчүн ошол кыз үчүн бир дана лайк басып коюңуздар. Алматыдагы Башламандыкта 4 жашар кыз каза болду. Бул тууралуу казак басмалары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Айдос Мелдихандын 4 жаштагы кызы Көркемайга 6 январь күнү кечинде унада келе жатканда ок тийген. Кыздын атасынын айтымында алар азык-түлүк алууга чыгып, аянттын жанынан өтүшкөн. Унанын ичинде бир тууганы жана анын 2 баласы болгон. Алар жаракат алышкан. Анын бири 9-класстын окуучусу. Ал учурда жандандыруу бөлүмүндө. Көркемайдын башына ок тийген. Кыздын атасы белгиленгендей, балдарды ооруканага бир тууганы жеткирген. Эскерте кетсек, буга чейин Алматыдагы Башламандыкта 11 жаштагы бала каза болгону маалымдалган. Буга чейин Ош облусунун Ноокат районунун тургуну кайрылып, ичүүчү суунун тазалыгына кабатыр болуп жатканын айткан. Тагыраагы ичүүчү суу алган дарыя аппак сүттөй болуп агып жатат деп видеосун дагы жөнөткөн. Бул маселе боюнча Ош облусунун Ноокат районундагы акими Данияр Иманалиев комментарий берди. Арал айылы аркылуу Кыргыз ата суу сагат. Ошол айылда мрамор иштетүүчү Мрамор Стоун жоопкерчилиги чектелген коому бар. Мраморду кескенден кийин чогулган күкүмдөрү топтолгон, жай дарыяга жакын болгон. Ал жерде суу каптап кеткенде күкүмдөрү сууга кошулуп аккан. Негизи ал химиялык зат эмес. Бул боюнча дүйшөмбү күнү мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциядан корутундусун алып, ошого жараша чара көрөбүз, деди аким Иманалиев. Ал эми мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекция лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүп жатканын маалымдашты. Каналыбызга эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочунда сөзсүз түрдө басып кетиңиздер. Ал эми каналыбызга колдоо иретинде бир дана лайк басып коюңуздар.